أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу жамаат, урматтуу момун мусулман бир туугандар, Аллах Таала мына ушул жума намазга басып келген ар бир кадамдарыңыздарга көптөгөн жакшылыктарды жазган болсун. Жана биздин билип билбей жасап койгон күнөө иштерибизди Аллах Таала кечирсин. Аллахка көптөгөн шүгүрлөр болсун, мактоолор болсун. Аллах Таала мына дагы бир жүз көрүштүрүп мына ушул жума намазында жолуктуруп койгондугу үчүн бул үчүн биз Аллах Таалага чексиз шүгүрлөрдү, мактоолорду айтабыз. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Ва ин таудду ниъматаллахи ла тухсуха." Эгер силер Аллахтын силерге берген неиматтарын санасаңар, жакшылыктарын санасаңар, акырына чыкпайсыңар дейт. Инсан баласына Аллах Таала жер асмандагы бардык нерселерди баш ийдирип, мына ушул инсан баласына моюн сундуруп койду. Муну үчүн биз Аллахка көптөгөн шүгүрлөрдү айтыбыз керек. Бүгүнкү жума намазыбызда биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан келген хадистерден окуйбуз. Бул хадистердин баарысы Имам Бухари жана Имам Муслим риваят кылган хадистер. Окуй турган хадистерибиз баарысы сахих хадистер. Биз ошол хадис окуудан алдын, хадис ошол окуп жатканда бир нерсеге көңүл буруубуз керек. Хадис окуган кезде биз мына ушул хадистин сахих же заифтигине көңүл буруубуз керек. Ан Аби Хурайра радийаллаху анху анна Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам قال: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Бул хадисти Абу Хурайра радийаллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан риваят кылып келтирген. Чындыгында Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтты: эки сөз бар. Тилге жеңил жана таразада оор. Жана Рахманга, улуу Аллах Таалага сүйүктүү. Ал сөздөр Аллах Таалага мактоо айтып, аны аруулаймын, жана аруу Аллах Тааланы улуулаймын деген сөздөр. Жана айтып өттүк хадисте Субханаллахи ва бихамдихи жана Субханаллахил азим. Ушул дуаларды жаттап алсак, Субханаллахи бихамдихи, Субханаллахи ва бихамдихи жана Субханаллахил азим. Мына ушул дуаларды басканда, турганда, тияк буяка барганда, басканда, турганда айтып жүрсөк. Эми бул хадистен кандай пайдаларды алабыз? Бул хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам момун киши зикир кылган, Аллахты эстеген фазилеттүү улуу зикирлердин бири болгон Субханаллахи ва бихамдихи, Субханаллахил азим. Улуу Аллах Таала ошол ар кандай айып кемчиликтерден аруу таза, жана Аллах Тааланы улуулаймын, жана Аллах Тааланы таза деп билүү. Улуу Аллах Тааланы аруулап, аны ар кандай айып кемчиликтерден таза деп билүү. Мына ушул эки сөз, эки сүйлөм, эки дуа тилге жеңил экен, жана таразада оор экен. Бул жердеги таразадан максат кыямат күндөгү тараза. Аллах Таала кыяматта таразаларды орнотот. Мына ошол тараза пенделердин жакшы жаман иштерин тартат. Мына ошол кезде мына ушул таразада оор сөз экен. Мына ушул Субханаллахи бихамдихи, Субханаллахи азим деген. Мындайча айтканда, пенде бул сөздөрдү айтуу менен бирге кыяматтагы ошол таразадагы жакшылыктары көп болуусуна себеп болот экен. Жана Аллах Таала жакшы көрөт экен, Рахманга сүйүктүү экен.
Kim mına ошол дуаны айтып жүрсө, Аллах Таала жакшы көрөт экен ошол пендени. Ошол пенденин оозунан субханаллахи бихамди жана субханаллахил азим деген сөз чыгып турса, Аллах Таала ошол пендесин жакшы көрөт экен. Биз мына ошол дуаларга кайдыгербиз. Ашыгын айтканда, мына ошол хадистердин фазилетин, улуулугун билебиз. Бирок биз мына ошол нерсеге кайдыгербиз. Мына ошондуктан мына ошол нерсени хадистен уккандан кийин эми жеңил эле субханаллах бихамдихи субханаллахил азим деп дайыма айтканга аракет кылсак. Жана ошондой эле бул хадистен дагы бир пайда, пенде мына пендеге Аллахтын ырайымынын мына ушул Аллахтын ырайымынын чексиздигини жана ырайымынын кеңдигини караң. Ошол эле учурда мына аз амал менен көп жакшы иштерге жетсе болот экендигине мына ушул хадис далил. Мына ушул аз амал менен көп ажыр соопторго жетишсе болору мына ушул хадисте айтылынды. İnsan bir күндө эми субханаллахи бихамди субханаллахил азим десе, канча соопторго жетишет экен. Көп соопторго жетишет экен. İkinci hadis, Ebu Hureyre radıyallahu anhu ca raculun ila Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem fekal. Men ahaqqun nasi bi husni sahabati qala ummuke qala thumma man qala thumma ummuk qala thumma man qala thumma ummuk qala thumma man qala thumma abuk muttafaqun aleyh. Bu hadiste dağı İmam Bukhari jana İmam Muslim rahimahumullah rivayet kılgan sahih hadislerden. Bu hadis Abu Hureyre radıyallahu anhudan rivayet kılınat. Allah'tan elçisi Allah'tan elçisine sallallahu aleyhi ve sellem'e bir kişi kelip munday dep aytты. O Allah'tan elçisi, menin en jakşı mamulemde adamlardan içinen kim akıllıurak dep aytты. Mına şunday dep suradı. Al kişi sallallahu aleyhi ve sellem eneң dep aytты. Andan keyin kim dep aytты? Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem eneň dep aytты. Andan keyin kim dep aytты? Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem andan keyin dagı eneň dep aytты. Andan keyin kim dep aytты? Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytты, ataң dep жооп berdi. Ata ene bul urmat sıydın ordu. Pende en birinci kezekte urmat sıydı ata enesine körgözüş gerek. Şariatımız her bir nerseni öz ordunda körsetip koygon, ata enege kanday mamile kılуу kerek, köçöde kanday mamile kılуу kerek, çoğ adamlarga, kiçine jaştagı, çoğ jaştagı adamlara kanday mamile kılуу kerek. Urmat sıydın tartip erejesini şariatımız körsetip bergen. Yine bul oşol jakşılık kıla turgan, kurbançılık kıla turgan jakşılıktın mындайча айтканда белгisi desek dagı bolot. Yine balanın kadır barkı bolot. Şarapattılığı bolot. Eğer kim enesine jamanlık kılgan bolsa, al adamların arasında dagı başını kötörüp jüre albayt. Dostorun aldığında dagı başka bir jerde dagı. A sen eneňdi sökkönsün, sen eneňe mınday mamile kılgansın, je ataňa mınday mamile kılgansın dep oşol Allah Taala enesine kılgan jamanlığını yüzüne dagı çıgarıp koyot. Mına oşonduktan mına uşunday adamlardın oşol tili kebir orunlarda tili kısık bolup kalat. Bir nerse degeyin dese, aga oşol enesine atasına kılgan jamanlığı anın yüzüne körüp turat. Mına oşol adamlar menen mamile kılууda adamların arasından en jakın mamilege bul ene eken. Sizdin oşol kaygı kapaňyzda jürektögü oşol turgan bardyk öýüp turgan jürekti kazıp turgan bardyk kaygı kapany sözdü ene түшүнөt. Ene kötöröt. Mına oşonduktan en jakşı mamile kılууda adamlardan içinden en işenişlisi ene eken. Enege bir amanat berilse, apa ene uşunu aytpaň dese ene aytpayt oşoну. Mına oşonduktan enenin oyu daima balada bolot. Oşonduktan adamlardan içinden en adamga jakşı mamile kılууda en akıllıuragı ene eken. Mına eger de bir jerge bir saparga ketseňiz, je bir gün jumuştan keçirek kele turgan bolsoňuz, üýüňizde eneňiz bola turgan bolsa, Allah'a maktolar bolsun, oşol ene
уктабай отурган болот. Saat 12'de дагы, 1'de дагы, 2'de келесиз, 3'te келесизби? Энеңиз уктабай отурган болот. Балам кайда экен, кайда жүрөт экен деп bir gün keçигип калсаңыз дагы же сапарга кетсеңиз дагы, эненин жүрөгүнө ошол сиздин сапарда жүргөнүңүз же үйгө keçигип келе турганыңыз же эмне абалда болду экен деген нерсе ошол эненин жүрөгүнө дайыма өйүп турган болот. Ана эми ошол инсандын жолдошу болгон аялы, бала чакасы ошол убакытта түшүнүн 20-сериясын көрүп жаткан болот. Эч качан не ата-энечелик ошол баласына күйгөн эч ким болбосо керек. Мына ошондуктан адамдардын ичинен эң мамиледе эң жакын эне деп айтты. Эмне үчүн дагы бир мааниси бул хадистин? Анткени эне бул жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям энең деп айткандан 4-чүдө ошол мамилеңе жакшырагы, жакыныраак атаң деп айтты. Анткени эненин бул жерде атадан биринчи коюлуусу, анткени эне 9 ай бою көтөрөт, баланы көтөрөт. Ошол баланы ошол көтөргөн кезде кыйналат, түндөрдү уйкусуз өткөрөт, баланы эмизет, тарбиялайт. Мына ошол машакаттар болгондугу себебинен дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям адамдардын ичинен мамилеңе эң жакынырагы, акылуурагы бул энең деп айтты. Ибн Умар радияллаху анху Кабанын bir четинде отурган кезде bir киши энесини көтөрүп алып, Кабаны айланып, Wallahu alam acılık kılıp jatağı ele, Kaba'na aylanıp jatkan kezde İbn Umar radıyallahu anh'a karap durup, o İbn Umar, men enemdin akısını berdim mi degende, İbn Umar ağa karap durup aytkan eken, enеңдин ошол seni töröp jatkandağı bir tolgosundağı akısını berberin degen eken. Oşonduktan ata-enege jakşılık kılууга buyurulganбыз. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidayni ihsana. Allah Taala höküm kıldı. Allah Taala buyruk kıldı. Allah Taala vacip kıldı. Anın özüne gana sığınasın. Allah'tan gana жалгыз özüne gana sığınasın. Jana aga hiçbir nerseni şerik koşboysun. Jana ata-enege jakşılık kılasın. Mına oşonduktan Allah'tın tawhidinen kiyinki eng uluu ibadat, eng uluu jakşılık bul pendenin ata-enesine kılgan jakşılığı bolot. Antkeni Allah Taala özünün tawhidinen kiyin, özünün birliginen kiyin eng uluu jakşılıkты pendenin oşol ata-enesine kılgan jakşılığı dep aytılındı. Mına oşonduktan eng fazilettүү amal bul ata-ene tirүү кезде mına oşol ata-enege ne jakşılık kılıp kalуу eken. Andan keyinki hadis An Abi Hurayra radıyallahu anhu enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal İyyâkum ve'z-zann fe inne'z-zanne ekzebul hadis. Bul hadiste dağı İmam Bukhari jana Muslim rivayet kılgan Abu Hurayra radıyallahu anhudan rivayet kılınat. Çındığında Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytты, kümöndön etiyat bolgula dedi, kümöndön. Kümöndön saktangıla dedi. Antkeni kümön sözdördün en jalganıragı deydi. Bul orundağı kümöndön maksat jaman kümön kılуу jana jaman oydo bolуу. Mına oşonduktan bir musulmanga karata bir kümöndö жүрүү bul jakşı emes. Şariat musulmandardı özara ortasında, özara ынтымакта оңдоого жана bir tuğan bolup, çoğu bolup jaşoого kızıktırdı. Duşmançılıkka jana özara bölünүүgө, jek körүүgө tıyuu saldı. Mına ошол hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem jek körүүgө, duşmandaşууга, özara bölünүүgө alıp kelүүчү nerselerden kaytardı. Antkeni biröөгө bir jaman kümöndö bolуу bul oşol musulmanların arasında jek körүүчүлүктү, duşmançılıkты payda kılat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem musulmanlar tuuralуу jaman kümöngө barууdan bizdi kaytardı, eskertti. Ar kanday ırastalbagan, tasdiktalbagan malumattardı kümöndör tuuralуу Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oşol hadiske layık kaytardı. Bir malumat kele turgan bolsa azırkı kezde oşol malumatты taktabay turuu işenip ketүү bolboyt. Azırkı kezde mına ушундай bir fitna bir zamanda yaşap jatабыз. Bir ele knopkаны bassanız dünyonun batışına çıkışına ötüp kete turgan bir vakıtta yaşap jatабыз. Bul dele biz üçün bir sınoo. Mına oşonduktan mına şu WhatsApp'ta kelebi, Telegram'da kelebi, internette kelebi bir malumat çıga turgan bolsa oşonu taktoo kerek. Allah Taala Kur'an'da eğer sizlerge bir buzuku, bir fasık,
bir nersenin kavarın бере турган болса, фатабайяну, ошону тактагыла, растагыла деген. Ошону тактап туруп, растап туруп, андан кийин гана мусулман бир чечимге келүүбүз керек. Эгер мындай кылбаса, мына ушул Аллахтын көрсөтүп койгон чек арасы менен жүрмөсө, анда акыр акыбет жакшылык болбойт. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан экен: "Вала таджассасу". Жана айтты, бири-бириңерди аңдып, тынчылык кылбагыла деди. Ват таджассус бул бирөөнүн жамандыгын издөө, мындайча айтканда бирөөнүн авратын издөө дегени. Мындайча айтканда бирөөнүн авратын аңдуу дегени. Бир мусулмандын авратын жашырууга буйрулганбыз. Ошондуктан бир мусулмандын авраты, намысы башка бир мусулман үчүн арам. Мына ошондуктан ар бир нерсени тактасак. Вала тахассасу, бири-бириңерди сырларыңарды дейт, не сурамжылап издебегиле дейт. Мындайча айтканда бирөөлөрдүн сырларыны үйрөнбөгүлө, мындайча айтканда кайып болгон нерселерди талап кылбагыла дейт. Мындайча айтканда бирөөнүн бир сыры боло турган болсо, ошону издеп, эмне сыры бар экен, эмнени айтты, ошону тактап, мындайча айтканда ошонун артынан түшүп албагыла дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Жана Аллах тааланын бир тууган пенделери болгула дейт. Жана хадисте вала яхтубур ражул ала хитбати ахихи хатта янкиха ва ятрука. Бир киши бир бурадары үйлөнүү максатта бирөөнүн колун сурап турса, ага жуучу болуп турса, бирөөнүн кызын колун сурап турса, анын үстүнө жуучулук кылбасын дейт. Бир мусулманды билип турасыз, баланчынын кызынын колун сурап турат. Ошого эмне жуучулук, мындайча айтканда колун сурап никеленгенге, ошол никеленүүнү максат кылып турат. Бара турган болуп турат. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол мусулман ошого никеленгенге чейин же аны таштаганга чейин күтүп турсун дейт. Никеленбей, же аны таштап кеткенден кийин, үзүл кесил мамиле бүткөндөн кийин, андан кийин анан не барып жуучулук кылып колун сурап барса болот. Бирөөнүн жуучулук үстүнө жуучулук кылуудан шарият кайтарат. Мисалы, бир мусулман бир аялга жуучулукка барууну ошол билинип турса, угулуп турса, баланчынын кызын сурап барат экен, баланчы күнү баланчы числодо, ошол нике маселеси боюнча өз ара сүйлөшүшөт экен деген кабар тараган болсо, башка бирөө дагы ошого бара турган болуп турган болсо, башка бирөөнүн үстүнөн эмне жуучулук кылбасын, колун сурабасын деп атат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Аракет кылбасын мына ушул нерсеге дейт. Биринчи жуучулукка барган киши үйлөнөт, же андан жуучулугуну ошол кызын колун сураганды таштаганга чейин, андан ажыраганга чейин деп атат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Анткени биринчи жуучулукка колун сурап барган киши ошол нерсеге акылуу болот. Мына ошондуктан азыркы кезде дагы мына ушул нерседе өтө көп кемчилдиктер бар. Мисалы үчүн бирөөнүн кызын колун сурап, 5-6 барып алган адамдар бар. 3-4, бир экөө эмес азыркы кезде 5-6 адам барып сурап эшигин каккылап туруп алгандар бар. Бул нерсе пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көрсөткөн, сүннөткөн ылайык иш эмес. Жана мунун натыйжасында адамдар бири-биринин бирөөнүн кызыны деп, же баланчынын кызыны деп өз ара бири-бири менен жек көрөт, душмандашат. Анан бири-бири той кылса барбайт. Мындайча айтканда, адамдардын өз ара ортосунда мамилелер үзүлөт. Кийинки хадис, бул хадисти да окуп коелу. Ан Аби Хурайра радийаллаху анху анна сами'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqul: "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha ila an-nar ab'ada mimma bayna al-mashriq wal-maghrib muttafaqun alayh." Бул хадис дагы бизди коркута турган хадистердин бири. Абу Хурайра радийаллаху анхудан бул хадисте төмөнкү хадисти укканыны Абу Хурайра радийаллаху анху риваят кылды пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Чындыгында бир пенде дейт. Ойлонбостон бир нерсени сүйлөп коюп, анын натыйжасында аралыгы батыш менен чыгыштан кең аралыктагы тозокко түшүп кетет дейт. Тозоктун аралыгыны пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул батыш менен чыгыштан узак болгон, алыс болгон, ошол тозокко түшүп калат бир сөздү ойлонбой сүйлөй турган болсо дейт. Бизге чейинки адамдар, сахабалардан кийинкилер, сахабаларды көргөндөрдү табииндер бир нерсени сүйлөй турган болсо, биринчи ойлонот эле. Андан кийин анын тилиге чыгат эле. Бизде азыркы кезде биздин сүйлөгөн сөзүбүз биринчи тилде сүйлөп алабыз, андан кийин ойлонобуз. Азыркы кезде
мындайча айтканда тилибизди чайнап алган көп эле учурлар болот. Эмне ушуну сүйлөп койдум экен дейбиз. Эмне ушул сөз керек беле дейбиз, өзүбүздү өзүбүз кээде жемелейбиз. Бизге чейинки адамдар бир нерсени сүйлөөдөн алдын кичине бир аралыкта бир ойнонгон, мындайча айтканда, кичине бир секундда ойнонгон. Андан кийин сүйлөгөн. Ал эми азыркы кезде биз сүйлөп алабыз, андан кийин ойлонобуз. Андан кийин биз өкүнүп алабыз кээ бир сөздөрүбүзгө. Бул хадисте билебиз, жаман сөздүн акыр акыбети коркунучтуу экенин. Акыр акыбети коркунучтуу экенин, инсан чындыгында өз тили менен коркунучта. Инсанга бул тил жакшылык алып келет, же жамандык алып келет. Мына ушул тил. Албетте инсан тилин сактоосу керек, аны жамандыктан тыйганга аракет жасоосу керек. Ошондо гана тилин жамандыктан сактап калат дейт. Эртең менен турган кезде же ушул тил менен жакшы сөздөрдү сүйлөйбүз, же жаман сөздөрдү сүйлөйбүз. Мына ошондуктан эртең кыямат күнү мына ушул тилибиз өзүбүзгө эле күбө болот. Мына ошондуктан коомдо качан жакшылык болот? Адамдар тилин тыйганда. Ар бир инсан тилини, мына тил, мындайча айтканда, бир аспап, бир курал. Муну туурага пайдаланыш керек. Бул курал. Эгер жакшыны чапсак, жакшыны чаап кете берет. Эгер жаманды чапсак, жаманды чаап кете берет. Же муну менен жакшыны кассак, жакшылыкты кассак, жакшылык казылып кете берет. Жамандыкты кассак, же жамандык казылып кете берет экен. Ошондуктан пенде сүйлөсө, же анын зыянына болот, же пайдасына болот. Мына ошондуктан инсан өзүнүн башына тили менен көп жакшылыктарды жыйнап алган болот, жана тили менен көп жамандыктарды жыйнап алган болот экен. Мына ошондуктан тилге этият болсок. Жана ошондой эле бул тил айрыкча мына уша гыйбаттан тыйбаса, тилин этият кылбаса эң коркунучта болот дейт. Мына канчалаган тилдер болгон дейт, өз ээсини балекетке, коркунучка кептеген дейт. Ошондуктан ар кандай пайдасыз сөздөрдү таштоо керек. Тил мына ушул Куран, сүннөт, Куран окуйлу, хадистерди окуйлу, жакшы сөздөрдү сүйлөйлү. Мына ошондо жүрөгүбүз дагы тынч болот. Кийинки хадисти дагы окуп коелу, иншааллаху таала. Абу Хурайра радияллаху анхудан риваят кылынат экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, чындыгында муумин пенде Аллах Таала каалаган, өзү ага маани бербеген кайсыл бир сөздү айтып, ошол сөз үчүн Аллах Таала анын даражасын көтөрүп коет дейт. Чындыгында пенде Аллах Тааланын карын келтире турган, бирок өзү маани бербеген бир кайсы бир сөздү сүйлөп айтып, ошону менен Аллах Таала аны тозок кыргытат дейт. Мына ошондуктан инсан тилине көңүл буруусу керек экен. Мына ушул хадистерден алына турган пайда мына ушул. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, Абу Хурайра радияллаху анхудан келген хадисте: "Мен кана юъмину биллахи вал яумил ахир фалиякул хайран ау лиясмут", муттафакун алейх. Абу Хурайра радияллаху анхудан риваят кылынат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ким Аллахка иман келтирсе, жана акырет күнүнө иман келтирсе, анда жакшы сөз сүйлөсүн же унчукпасын" дейт. Кимдин акыретке иманы болсо, Аллахка иманы болсо, жакшы сөз сүйлөсүн, жана же унчукпасын дейт. Мына ушул хадистер биз үчүн өтө бир чоң бир пайда. Жашоодо өзүбүздүн бир жаман бир, мындайча айтканда, биздин ошол мусулманчылыкка дал келбеген, динибизге, иманыбызга дал келбеген кээ бир жаман бир адаттарыбызды таштап коюлу. Эми кээ бир адамдарда мына ушундай сөздөр болуп калат, мына ушундай сыпаттар болуп калат. Биз эми ушундай жаралып калганбыз дейт. Биз мына ушундай характердеги адамбыз дейт. Же мен ушундай характердеги адаммын. Же ата бабам ушундай характерде келатат, мен дагы ушундай характерде келе жатамын дейт. Муну таштай албайбыз дейт. Жок, таштаса болот аны. Иман менен таштаса болот. Хадис менен таштаса болот. Мына ошондуктан ар кандай жаман бир сыпаттарды өзүбүзгө өзүбүз ошол жаман сыпаттар менен сыпатталып албайлы.